Мурат Суталинов СИЗОдо өтө жаш кыздар отурушат. Жашы 20да менин неберем менен тең. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Мурат Суталинов соттон Темиров Лай каналынын иши боюнча айыпталуучуларды СИЗОдон бошотууну сунуштап видео жарыялоо кылды. Эске сала кетсек, кеше Айке Бишекеева менен Махабат Тажибек кызынын камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылган. Ал эми прокурорлор аларды 6 жылга эркинен ажыратууну суранды. Слушал женские разговоры. Я был со своей женой за 40 лет. 40 раз развелся. Камчыбек Ташиев 56 жашта. Бүгүн 27 сентябрь Камчыбек Ташиевдин туулган күнү. Бүгүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин туулган күнү, ал 56 жашка толду. Куттуктайбыз. Камчыбек Ташиев 1968-жылы 27 сентябрда Жалал облусунун Барпы айылында туулган. Томск мамлекеттик университети менен Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин аяктоочусу. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Индияда майрам учурунда 46 адам сууга чөгүп каза болду. Индиянын чыгышында индустардын диний майрамын белгилеп жаткан 46 адам, анын ичинде 37 бала сууга чөгүп каза болду. BBC бул тууралуу билдирди. Бихар штатынын 15 районунда каза болгондор тастыкталды. Табигый кырсыктарды жоюу боюнча расмий өкүлдөрдүн айтымында адамдар селден улам көбөйүп кеткен дарыялар менен көлмөлөргө ырым-жырым кылып жаткан учурда каза болушкан. Каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн экендиги белгиленүүдө. 3 күндүк Живи Путрика фестивалы жыл сайын өтөт. Майрамда эндилер балдардын жакшылыгын суранып сууга түшүшөт. Маалымат булагы Сереп Медиа. Туу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бишкектеги соода түйүнөн телефон уурдап кеткен киши видеого түшүп калган. Милиция кызматкерлери тарабынан уруулукка шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин Риевден билдиришти. 24 сентябрь күнү милицияга жаран арыз менен кайрылган. Анда 11 сентябрь күнү саат 9:30 чамасында белгисиз адам Бишкек шаарында жайгашкан соода түйүндөрүнүн биринен баасы 16 000 сом турган Redmi Note 13 Pro үлгүсүндөгү уюлдук телефон уурдап кеткенин айткан. Аталган факты боюнча 205-берене уурдоо менен кылмыш иши козголгон. 1990-жылы туулган шектүү кармалып камакка алынды. Маалымат булагы Сереп Медиа. Сооронбай Жээнбековдун оң колу Алманбет Салиев камакка калтырылды. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун оң колу Алманбет Салиев камакта калтырылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда, ал кылмыш иши кодексинин 337-беренеси кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу менен айыпталып жатат. Ал 4 ноябрга чейин камакта болот. Алманбет Салиев 2021-жылы да кармалган. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу кыргыз элим, баламдын омурткасында сколиоз 3 степениндеги сколиоз болуп эсептелет. Бул ошо Z формасында мындай болуп келип кеткен. Азыр учурда көмкөрөсүнөн, чалкасынан жата албайт, кыйналат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен Шабданова Гүлбарчын, менин уулум Баяман ушу кичинекейинен бери, түрлүгүнөн бери сколиоз оорусуна кабылып келет. Азыркы учурда Турция мамлекетине операцияга даярданып жатабыз. Кыргыз элинин жардамы менен акча топтолуп калды. Азыркы учурда 300 миңдей каражат жетишпей турат. Урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, ушу балама дагы да болсо жардам сунушуңуздарга тилектешмин. Бизге берсеңиздер, сиздерге Аллахым 10 эселеп, 100 эселеп кайтсын. Баарыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум кыргыз элим, менин атым Баяман. Мен 20 жаштамын. Мага азыркы учурда Түркия өлкөсүнө операция болгон жатат. Дагы да кайрымдуулук кылып коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Кайдыгер карагаңыздар. 5 сом, 20 сомдон болсо да жардам кылып коюңуздарды суранам, урматтуу кыргыз элим. Реквизиттер өзүмө ачылган, өзүмө караштуу Мбанк
акыр жагы 24/04 Баяман А деп чыгат. Өзүмдүн картам Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Дагы айымдуулук